Иеремия китеби 29-bölüm 11-ayatda ушинтип айтылат. Акыры мен силер жөнүндө түзгөн пландарымды билемин деп айт дегебиз. Бул пландарым силерге жамандык эмес, жыргалчылык алып келет, жарык келечек жана үмүт берет. Ушул аяттан келип чыгып, кээ бир аялдар турмушка чыкпоону өздөрү үчүн неамат деп билишет. Өзүңүзгө да маалым, манактар жана кээ бир аялдар турмушка чыкпаганынан өтө бактылуу. Муну өздөрү үчүн неамат деп билишет. Исламда дагы ушундай көрүнүш барбы? Эгер жок болсо, анда бул жөнүндөгү туура эмес түшүнүктөгү аялдарга кандай кеңеш бере аласыз? Куран бул жөнүндө эмне дейт? Карындашыбыз Иеремия китебинен суроо берди. Кээ бир аялдар турмушка чыкпагандан бактылуу болушат. Алар өздөрүнө турмуш курууну арам кылып алышкан. Аларга кандай кеңеш берүү керек? Куран бул жөнүндө эмне дейт? Карындашым, исламда дүйнөнү таштоо жок. Бүтүндөй дүйнөнү таштоо мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам нике бул менин сүннөтүм. Ким менин сүннөтүмдөн баш тартса, менден эмес деп айткан. Жеке мен нике курууну өтө маанилүү деп эсептейм. Ким менин сүннөтүмдөн баш тартса, менден эмес деген. Өздөрүн бактылуу эсептеген ошол аялдарга келе турган болсок, сиз мында манах аялдарды айтып жатасыз, ушундайбы? Ооба, манактарды. Эгер статистикага карасак, дүйнөнү таштаган манактардын өзүнчө статистикасы ушуну көрсөтөт. Англияда 60%-дан ашуун манактар никесиз жыныстык катнаш зына менен алектенишет экен. 6%-дан артыгы болсо бир жыныстуулук менен алектенишет экен. Дагы кандай турмуш курбоо жөнүндө кеп болушу мүмкүн? Медицина көз карашы менен бул мүмкүн эмес нерсе. Физиологик жактан эркек жана аял өмүр бою турмуш курбастан жыныстык каалоосун канааттандырбай жашоосу мүмкүн эмес. Себеби жыныстык каалоону козготуучу гормонду башкаруу кыйын. Сырткы жактан ал өзүн турмушка чыкпаган кылып көрсөтүүсү мүмкүн. Чынында болсо, мунун аргасы жок. Эгерде статистикага карап көрсөңүз, ушуга күбө болосуз. Ушул себептүү дагы протестанттар манах үй бүлө курушу мүмкүн деп айтышат. Бирок католиктер, чиркөө аталары жана манактар үй бүлө куруу мүмкүн эмес деп айтышат. Бирок ыйык китептин эч кайсы жеринде сен турмуш курууң мүмкүн эмес деп айтылбаган. Иса Масих алейхиссалам үйлөнүүдөн кайтарган эмес. Ушул себептүү дагы исламда нике маанилүү ролго ээ. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким менин сүннөтүмдү таштаса, ал менден эмес деп айткан. Сурооңузга жооп бердим деген ойдомун. Ооба, бирок менде дагы бир суроо бар. Иса Масихтин экинчи жолу кайтуусуна ишенесизби? Карындашыбыз Иса Масихтин экинчи жолу кайтуусуна ишенесизби деп суроо берди. Ооба, мен ишенемин. Бул жөнүндө Библияда айтылган. Куранда да Иса Масих жерге кайтуусу баян кылынган. Бирок Иса Масих кайтуусунун даанышмандыгы эмнеде? Аллах Таала Курани Каримдин Ниса сүрөсү 158-аятында айтат: "Жок, Аллах аны өзүнө көтөрүп алып кеткен. Башкача айтканда, ал зат тирүү. Пайгамбарлар арасынан Иса Масихти ээрчигендер адашып, ал затты кудайлыкты талап кылгандыкта айып коюшту. Калган пайгамбарларды ээрчигендер аларды пайгамбар деп кабыл кылган эле. Эч бир пайгамбарды кудай деп айтышкан эмес эле. Ээрчигендердин туура эмес түшүнүгү менен дагы Аллах Таала Иса Масихти өз жанына тирүүлөй көтөрдү." Бул жөнүндө Курани Каримдин Маида сүрөсү 116-аятында айтылат: "Аллах, эй Мариям уулу Иса, адамдарга Аллахты коюп, мени жана энемди кудай кылып алгыла дедиңби?" деп сураганда Иса: "О Аллахым, сен аруусуң, тийиштүү болбогон нерсени айтуу мага дурус эмес. Эгер айткан болсом, сен аны билмексиң. Менин ичимдегини сен билесиң, а мен болсо сеникин билбеймин. Акыйкатта сен кайыптарды билүүчүсүң" дейт. Экинчи жолу кайтуу христиандарга Иса Масих эч качан мага ибадат кылгыла деп айтпаганы жана мен кудаймын деп айтпаганын түшүндүрүү үчүн болот. Матта Инжилинин 7-бөлүмүндө ушинтип айтылган: "Кыямат күнүндө көптөгөн адамдар мага ушинтет: Я Рабби, Я Рабби, биз сенин атың менен ант ичкен элек, сенин атың менен жиндерди кууп чыгарган элек, сенин атың менен көп кереметтер кылган элек го?" Мен болсо аларга айтамын: "Мен сиздерди эч тааныбаймын, жоголгула эй бузуклук кылуучулар." Ушул аркылуу ал зат кудайлык макамына ээ эмес экенин айтат. Экинчи жолу кайтуусунда бул ката түшүнүктү оңдойт. Ал зат жер бетине түшкөн убактында эч ким Иса Масих өзүн кудаймын деп айткан дей албайт. Сурооңузга жооп бердим деген ойдомун. Рахмат. Жана акыркы суроо: Мекке шаары Библияда айтылган ыйык шаар эсептелеби? Мекке шаарыбы? Ооба, Мекке шаары Библияда зикир кылынган Забур китебинин 84-бөлүм 4-7-аяттарда бактылуу сенден күч кубат алган адамдар, Бекке өрөөнүн чын дилден зыярат кылууга умтула тургандар деп айтылган. Бекке Мекке шаарынын дагы бир аты.
Qur'oni Karim'den Ali İmran suresi 96 ayetinde çındığında adamzat üçün Bekke'de alğaç kurulgan üy bütkül alam üçün ıyık jana tuğra jol. Başkaça aytkanda Bekke Bibliyada zikir kılıngan Mekke şahrı. Suroğuңuzga жооп бердим деген ойдомун. Рахмат.